Саламатсыңарбы, балдар? Музыка сабагын баштайлы. Келгиле балдар, өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргыз Республикасынын баатыры, СССРдин эл артисти, оркестрдин дирижеру, профессор академик Асанкан Жумакматов жана Асанкан Жумакматов атындагы Мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Академиялык симфониялык оркестрдин дирижеру Асанкан Жумакматовдун өмүрү, чыгармачылык жолу менен таанышабыз. Асанкан Жумакматов атындагы Мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри тууралуу сөз кылабыз. Симфониялык оркестрдин аспаптары тууралуу таанып билебиз. Кыргыз Республикасынын баатыры, эстрдин эл артисти, оркестрдин дирижеру, профессор академик Асанкан Жумакматов 1923 жылы Чүй областынын Ысык Ата районунда туулган. Москвадагы Петр Ильич Чайковский атындагы консерваториянын улуттук студиясында дирижерлук классында билим алган. Асанкан Жумакматов дүйнөлүк орус, кыргыз классикасынын 50 опера жана балеттердин музыкасын оркестр үчүн иштеп чыккан. Мисалы, Ай чүрөк, Көкүл, Кармен, Көл боюнда операларында, Ажал ордуна, Алтын кыздыр музыкалуу драмаларында, Ким кантти музыкалык комедиясынын, Карамолдо Орозовдун Ибарат, Сынган бугу, Атай Огонбаевдин Ой булбул, Үйдүн чок чыгармаларын оркестр үчүн иштеп чыгып, дирижерлук кылган. Кыргыз телерадио компаниясынын Академиялык симфониялык оркестрине көркөм жетекчи жана башкы дирижер болуп иштеген. Келгиле балдар, силер менен биргеликте биз азыр төмөндөгү симфониялык оркестрдин дирижерлору менен таанышып өтөлү. Асанкан Жумакматов. Каалый Молдобасанов. Насыр Давлесов. Төлөгөн Томотоев. Жумакадыр Калиметов. Бакыт Тилегенов. Рахат Осмоналиев. Нурматбек Полотов. Асанкан Жумакматов атындагы Мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри 1969 жылы Кыргыз Мамлекеттик симфониялык оркестри болуп түзүлгөн. Башкы дирижеру жана көркөм жетекчиси Асанкан Жумакматов. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык театрынын симфониялык оркестри көп убакыттардан бери кыргыз, орус, дүйнөлүк композиторлордун чыгармаларын аткарып келе жаткан чыгармачыл чоң коллектив. Бул коллективдин репертуарын кыргыз,
орус дүйнөлүк композиторлордун опера, балет, симфония, хор, камералык аспаптык жана вокалдык чыгармалары түзөт. Симфониялык оркестр бул симфония музыкасын аткаруучу музыканттардын жоон тобу. Азыр болсо балдар симфониялык оркестрдин аспаптары менен таанышып өтөлү. Симфониялык оркестр 4 чоң бөлүктөгү музыкалык аспаптардан турат. Алар кылдуу аспаптар, урма аспаптар, ал эми үйлөмө аспаптар экиге бөлүнөт. Жез үйлөмө аспаптар жана жыгач үйлөмө аспаптар болуп. Кийинкиси клавишалуу аспаптар. Анда балдар, биз оркестрдин аспаптары менен тааныштык. Эми алардын жайгашуусун Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестры жана хорунун аткаруусундагы чыгармага көңүлүбүздү буралы. Ал эми симфониялык оркестрде эмгектенген артисттер. Балдар, биз бүгүнкү сабакта атактуу кайсыл дирижер боюнча маалымат алдык. Асанкан Жумакматов деген ким? Музыкалык билимди кайдан алган? Асанкан Жумакматов кандай чыгармаларды оркестр үчүн иштеп чыккан? Симфониялык оркестр деген эмне? Симфониялык оркестрде канча топтон турган музыкалык аспаптар бар? Үйлөмө аспаптар канча топко бөлүнөт жана кандай аталат? Симфониялык оркестр кимдин атында аталган? Анда балдар, үйгө тапшырма. Атактуу дирижер Асанкан Жумакматов тууралуу кошумча маалымат алуу жана окуу. Симфониялык оркестрдин аспаптарын жаттоо менен биргеликте өз-өзүнчө талдап окуп билүү. Ушуну менен музыка сабагы аяктады. Келерки сабакка чейин сак саламатта тургула.